Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 20-январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев Крим чөйрөнүн ана башы Көлбаевди жок кылуу чечими тууралуу айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Крим чөйрөнүнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун билдирген. Бул тууралуу ал Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги, жогорку окуу жайларынын кесиптик лицейлердин жана колледждердин кызматкерлери менен 16 январда өткөргөн кеңешмеде айткан. Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор күчөп, өлкө боюнча бардык бийликтерге тамырын жайып кеткенин белгилеген. Уюшкан кылмыштуулукту мамлекеттик системага окшош эле системасы болгон, өздөрүнүн президенти болгон. Мыйзамдагы уурусу жана башкалар облустарда, райондордо, шаарларда ишкерлерден акча чогултуп турушкан. Ошондуктан мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди. Кийин анын башка мүчөлөрүн да жок кылдык. Азыр өлкө бул башаламандыктан кутулду, деди Ташиев. Кыргызстанда Крим чөйрөнүнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук кызматынын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Көп өтпөй Ташиев 2-ноябрда бажы кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. 11-декабрда УКМКнын басма сөз кызматы Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар деген 180ден ашуун киши мамлекеттик кызматта алынганын билдирген. Анын ичинен 76 адам мамлекеттик бажы кызматынан кеткен, алардын аты жөнү жана буга чейин ээлеген кызматы тууралуу маалымат бериле элек. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун төрагасы Манасбек Самидинов аэропорттун кызматкерлерине катуу эскертүү берди. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун төрагасы Манасбек Самидинов жыйын өткөрүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдөгү коррупцияга каршы катуу жүрүп жаткан иши тууралуу айтып, Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлерин жана ага тиешелүү бардык эл аралык жана аймактык аэропорттордун жетекчи жана кызматкерлеринин паракурчулукка аралашпоосун билдирди. Анан бул жөнүндө дагы мына уголовный кодекске дагы изменение киргизилди. Жаңы жылдын астында өзүңөр билесиңер. Азыр болсо бул коррупция боюнча күрөш мындан ары дагы өтө күчтүү ужесточение болот. ГКМБ менен совместно силерде совещание болду. ГКМБнын өкүлдөрү келип силерге айтып берди бардыңарга. Азыр кандай болот, эмне болот. Ошон үчүн мына бүт руководителдер отурасыңар, бардыңарга дагы бир жолу айтып коеюн. Личный составка жеткизгиле. Өзүңөр дагы мындай эмеңерге камтып койгула, что болду коррупциядан алыс качкыла. Качкыла, просто эми баягы мындай дружеский бардыңарга совет. Бүгүн билинбесе да эртең билинет. Эртең билинет. Мага жетет, спецслужбаларга жетет. Ал жерден уже эч кимге гарантия бере албайт. Жардам берем, тигинтен мынтен дегенчи. Ошон үчүн бардыңарга айтып коеюн. Жалпак тил менен эле айтып коеюн. Болду. Бүт жерден өтө этият болгула. Наоборот, билип калсаңар, акырын анонимно келип мага айтып койгула. Мондай болуп атат деп, мен силерге ар бирөөңөргө гарантия берем. Силерден чыкты информация деп эч ким билбейт. Наоборот, мен ошондой нерсеге бул ар бирөөңөрдүн атуулдук өзүңөрдүн эмеңерге айтканга милдетиңер. Ошон үчүн өтө этият болгула. Бардыңарга айтып кетейин. Дагы бир жолу эскерип кетейин. Ким болобу? Заместителим болобу? Помощнигим болобу? Өтө жакын адам болобу даже. Ошол адамдар дагы ошондой эмелерге, фактыларга илешкен болсо, фактын мага бергиле.
эмне болуп аткан, кандай болуп аткан. Мага бербесеңер дагы тиешелүү органдарга бардыгына бергиле. Бул ар бир өңөрдүн милдетиңер. Эсиңиздерге салсак, 31 декабрда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети иштеп чыккан мыйзам долбоорун 25 декабрда карап, 2 жана 3 окууда колдогон. Долбоордо коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей алышпайт. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымдарды толугу менен төлөгөндө ушул беренелер каралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп сот жообуна тартылгандар белгилүү бир кызмат ордунун ээлөө укугунан ажыратылып, 2 жылга чейинки мөөнөткө соттолот же мүлкү мамлекетке алынат. Документте мындан башка бир катар жазалар каралган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканы менен айрым жерлерде паракорчулук күчөгөнүн белгилеген. Атайын кызматтын төрагасы 20 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына брифинг өткөрүп, 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн айткан. Бакай банк санкцияга кабылган Керемет банк менен кызматташууну токтотконун билдирди. Бакай банк АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын санкциясына кабылган Керемет банк менен кызматташууну убактылуу токтотконун жарыялады. Бул тууралуу банк мобилдик тиркемеси аркылуу кардарларына жиберген билдирүүдө айтылат. Ага ылайык насыя төлөө жана депозиттерди толуктоо, банк эсебин толуктоо, QR код менен төлөмдөрдү ишке ашыруу, Бакай банктын аппараттарында Керемет банктын банк картасы менен акча алуу жана төлөм жүргүзүү операциялары убактылуу токтотулду. Кыргызстанда катталган Керемет банк АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдери көзөмөлдөө башкармалыгынын банкка салган санкциясы тууралуу комментарий берип, ага каршы арызданганын билдирген. Керемет банк ар дайым улуттук мыйзам жана эл аралык укуктарга ылайык так иш алып бараарын кабарлаган. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка да санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эле эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлады. Вашингтондун билдирүүсүндө Промсвязь банк Орусиянын аскердик өнөр жай базасындагы ишканаларга миллиарддаган доллар каржылык колдоо көрсөткөнү жазылган. Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин Орусиянын өкмөтүнө жакын орус олигархына байланышы бар фирмага сатканы айтылат. Вашингтондун маалыматында Молдован тектүү орус олигархы Илон Шор санкцияларды кыйгап өтүү үчүн схемалардагы Керемет банктын ролу тууралуу талкууларга катышканы да маалымдалат. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Былтыр күзүндө мамлекеттик Керемет банк жеке колго сатылганы белгилүү болгон. Банктын жаңы төрайымы болуп Татьяна Куржей аттуу казакстандык менеджер дайындалган. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Керемет банк сатылганын жаңы кожоюндары чет элдиктер экенин жазышкан. Былтыр жыл соңунда жергиликтүү медианын бири банкка Люксембургда катталган компания ээлик кылып жатканын кабарлаган. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 000 доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сурамыч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат.
1 метр жерге да ошо угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүлназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Иманкулов Сириядан кыргыз жарандарын алып келүү иши уланаарын баш тарткандар да бар экенин айтты. Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардам менен Сирияда калган жарандарын мекенине алып келүү иштерин улантат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын белгилешинче Сириядан 6 этап менен 700гө жакын аял, балдар алып келинди. Учурда 4-төн 5тен ар кайсы жерде калгандар бар. Кебири келүүдөн баш тартты, айрымдары узак мөөнөткө абакка кесилип кеткен. Аларды Сирия өзү деле кое бербейт. Жакында ЮНИСЕФ менен бирге дагы 4-5 баланы алып келүүгө аракет көрүлүп жатат, деди Иманкулов. Коопсуздук кеңешинин катчысы Сириянын аймагында Кыргызстандын канча жараны бар экенин тууралуу так маалымат жоктугун айтты. 2024-жылдын февраль айындагы маалыматка ылайык, Сириянын түндүк чыгышындагы атайын лагерлерден баш аягы Кыргызстандын 432 жараны алынып келинген. Алардын 303-ü балдар, калган 129-у аялдар экени маалымдалган. Соңку рет 2024-жылдын 19-июлунда Айкөл 6 гуманитардык миссиясы алкагында 22 кыргыз жараны Кыргызстанга алып келинген. Алардын 8 аял жана 14-ü балдар. Ага чейин май айында Айкөл 5 миссиясы менен Сириянын лагеринен 99 киши, анын ичинен 71 бала, 28 аял Кыргызстанга кайтарылган. Алар кыргызстандык келиндер жана ошол жакта төрөлгөн балдар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматында айтылгандай, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 8 өйлүгө жаран, 850 жаран кетип, анын 150-сү набыт болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140-ка жакыны аялдар экени айтылган. Сирияда былтыр жыл соңунда Башар Асадтын бийлиги кулагандан кийин бул өлкөдөгү радикал топтордун катарында согушкан Борбор Азиялык жогоочулар маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Дамаскка көзөмөлүн орноткон топ теги тажикстандык согушкерлерге жан кызмат жана наам бергени белгилүү болгон. Былтыр 22 миңден ашуун жаран Кыргызстандын паспортун алуу үчүн арыз берген. Бул тууралуу 16 январда Жогорку Кеңештин жыйынында Калктык аттоо департаментинин жетекчисинин орун басары Бекзат Ибраимов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Статистика боюнча 2024-жылы 23 миңден ашуун арыз түшкөн, бирок анын ичинен миңден ашууну гана Орусиянын жаранына берилген. Калгандарына баш тарткан, деди Ибраимов. Мунун алдында эл өкүлдөрү интернетте кыргыз паспортун сатууга кыска мөөнөттө алып берүүгө байланыштуу жардамалар көбөйгөнүн айтып чыгышкан. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Клим Амельченко бул маселеге байланыштуу тартип коргоо органдарына кайрылышканын айткан. Буга чейин Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калктык аттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев 2023-жылы Орусиянын 10 миңге жакын, 2024-жылдын ушул мезгилине карата 7 миң жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу тууралуу арыз тапшырганын Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында билдирген. Анын сөзүнө караганда акыркы 2 жылда ошол арыздардын негизинде 6 миң кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген. Азаттыктын иликтөөлөрүндө соңку жылдары орус жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгына кайткан кыргыздар басымдуулук кылып жатканы маалымдалган. Буга Украинадагы согушка байланыштуу мобилизация жана кийинки кезде мигранттардын укугун чектеген мыйзамдардын көбөйүшү себеп экени айтылып келет. Президенттин жарлыгында кыргыз паспортун алгандардын тизмеси жабык берилип жаткандыктан былтыртан бери андагылардын өлкөсүн, улутун, жынысын же башка жагдайын билүү мүмкүн эмес. Маалымат ачык кезде кыргыз паспортун алгандардын көпчүлүгүн кыргыздар түшчү. Мисалы 2018-2022 жылдары 22 миңден ашык адам Кыргызстандын жарандыгын алса, анын 17 миңдейи кыргыздар болгон. Көбү Тажикстан менен Өзбекстанда туулган этникалык кыргыздар, башка өлкөдөн келген кыргыздар да бар. Иньянгел бул салттуу Кытай рецептеринен жасалган уникалдуу продукт. Ал кылдаттык менен тандалган 20 чөптүн аралашмасынан турат.
алардын ар бири күчтүү даарылык касиетке ээ. Иньян гель эмнеге пайдалуу жана кайсы ооруларды айыктырат? Артрит, остеохондроз, радикулит, ревматизм жана ар кандай булчум сөөк, тизе муун ооруларына шыпа берип, ошондой эле денедеги суукту, токсин туздарды чыгарып, ысык суукту теңдеп, кан айлануу системасын жакшыртат. Бул гелдин курамында женьшень, камфора, арника, имбир жана башка ушул сыяктуу табигый дары чөптөрдөн жасалып, эч кандай химиялык заттар жана консерванттар кошулбайт. Иньян гелди кандай колдонуу керек? Денедеги ооруган же суук алган жерге шыбаганда өзүнүн уникалдуу өзгөчөлүгү менен гель териге терең кирип, булчуң жана сөөккө жетип, ооруп жаткан жерге оң таасирин тез убакытта эле тийгизет. Көбүнчө мына жаш өтүп калгандан кийин ошондой оорулар көп козголот экен суукта. Дайыма ошону мен пайдаланам, өтө жакшы жардам берет экен, жакшы дары экен. Эскертүү: иньян гелдин ар кандай жасалма түрлөрүнөн сак болуңуздар. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерлерге кайрылыңыздар. Туркияда жасалма аракка ууланган борбор азиялыктардын арасында каза болгондор бар экени кабарланды. Стамбулда Түркмөнстандын 3 жараны жасалма алкоголдук ичимдикке ууланып каза болду. Түркмөнстандын дагы 2 жараны спирт ичимдиктерин колго жасаганы шек менен кармалды. Азаттыктын Түркмөн кызматы 14 январда Стамбулдун ооруканаларына ууланган ондогон борбор азиялык жараны жаткырылганын жазды. Туркиянын Хабер жети басылмасы жасалма алкоголдук ичимдикке ууланып 19 адам каза болгонун, дагы 40ка жакын адамга ооруканага түшкөнүн билдирди. 14 январда Өзбекстандын Стамбулдагы консулдугу Telegram каналында билдирүү таратты. Андагы маалыматка караганда жасалма алкоголдук ичимдикке ууланган кеминде 38 киши ооруканага жаткырылып, алардын 11 каза болду. Консулдук уулангандардын канчасы өзбек жаран экенин тактаган жок. Түркмөнстандын Туркиядагы дипломатиялык өкүлчүлүгү 3 адамдын өлүмү жана 2 жаран кармалганы тууралуу маалыматка расмий комментарий бере элек. Туркиялык басылмалардын маалыматына караганда түрк полициясы Түркмөнстандын 2 жаранын үй шартында алкоголдук ичимдик жасап таратып жүргөн деген шек менен кармады. Медиадагы макалаларда тинтүү учурунда алардын үйүнөн 50 литр жасалма алкоголдук ичимдик, баңгизат, дары-дармек жана жалган иммиграциялык документтер табылганын жазган. Полиция териштирүү жүргүзүп жатат. Депутат Сурабалдиева аялдарга карата зомбулук токтобой жатканын белгиледи. Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева өлкөдө аялдарга карата зомбулук көрсөтүлгөн окуялар токтобой жатканы тууралуу маселени 15 январда парламент жыйынында көтөргөн. Эл өкүлү министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, зордук зомбулуктан жабыркаган адамдарга жардам бере турган психолог, адвокат жана социалдык кызматкер сыяктуу адистер жетишсиз экенин айтты. Ал өзгөчө майыптыгы бар адамдар убактылуу баш калкалап жардам ала турган кризистик борборлорду түзүүнү сунуштады. Бишкекте өз кызын зордуктоого шектелген адам кармалды. Кыздын мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Иш козголуп, милиция өз кызматын аткарып жатат, бирок майыптыгы бар зомбулуктан жабыркагандарга жардам берген адистер жетишсиз. Ошондуктан алардын тагдыры бузулуп жатат, деди эл өкүлү. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда.